Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз Атымтай Жомарт деген жомокту окуйбуз. Бир күндөрү Мисир шаарында падыша менен убазирлердин чоң мажлиси болот. Буга атактуу Атымтай Жомарт да катышат. Жыйналгандар Атымтайдын жоомарттыгына таңданышат. Ошондо жоомарттык жөнүндө сөз чыгып, убазирлер талаша кетишет. Атымтайды билгендер аны жерге тийгизбей макташат. Ошентип жер жүзүндөгү жоомарт адамдардын кимиси артык экендигин салыштыра кетишет. Ошондо Зейнилгабиден деген бирөө Атымтайга караганда Багдар шаарында жашаган Бено Каниманын жоомарттыгын мыкты экенин айтат. Убазирлер арасында талаш чыгат. Акыры аныкташ үчүн ошол Зейнилгабиден Атымтайды ээрчитип алып Багдад шаарына жөнөйт. Бул экөө Багдадка кирер менен эле Бенунун жоомарттыгын көкөлөткөн сөздөрдү угушат. Чынында эле ал кол алдындагы жетим жесирлерге, кайыр сурагандарга күнүнө бир нече жолу бир дилде берип жөнөтөт экен. Аны сыноо үчүн Атымтай кайырчы кийимин кийип короосуна кирсе, бир дилде берет. Ошол эле кечинде Атымтай дагы келет, дагы бир дилде алат. Бурулуп эшиктен чыга берип, кайра кайрылып, "Сизде бир суроом бар, сурасам болор бекен?" дейт. "Эмнеге болбосун? Мен Атымтай деген болом. Мени уккандырсыз. Бүгүн 2 жолу келип, 2 дилде алдым. Эгер мен сыяктуу болуп кайырчылар күнүнө миң-миңдеп бир нече жолу келип, бирден дилде алып отурса, канча казна болсо да түтпөйт го. Деги сиздердин канча казнаңызар бар?" деп сурады Атымтай. "Казнанын түгөнбөй турган себеби бар. Аны айтуу кыйын", деди. "Деги анын себебин билүүгө болор бекен?" деди Атымтай. Тегил сөзгө кирди. "Биз турган шаардан 6 айчалык алыс бир шаарда Гавхар Чачма деген бир адам бар. Азыр тирүү. Ал таң эрте туруп, базарга чогулган элге гавхар чачат. Жыйналган эл эмгектеп жүрүп гавхар терет. Ошол адамдын гавхары эмне үчүн түгөнбөй тургандыгын билип келсең, мен да казнамдын сырын айтам", деди. "Болуптур, мен ага барып келем. Бирок сөзүңдөн жанба", деди да Атымтай чыгып кетти. Зейнилгабиде менен Атымтай бара турган шаарын издеп, чычкан мурду жөргөлөбөс токойлорду аралап, арып ачып, зорго дегенде шаарга келишет. Гавхар Чачманын үйүн таап, анда бир нече күн конок болушат. Анан келген жумуштарынын жайын айтышат. Бено айткандай, Гавхар Чачма картайса да, эрте туруп, базарга барып, жыйналган элге гавхар чачып жүргөнүн Атымтай менен Зейнилгабиден өз көздөрү менен көрүшөт. Ал адамдан мынчалык гавхарды кайдан алгандыгын, анын эмне үчүн түгөнбөй тургандыгын сурашса, Гавхар Чачма, "Мындан ары 4 айчылык жерде карыя адам бар. Ал аябай картайса да, эртеден Курандын 1-2 жолдук кыска аятын кайталап окуй берет экен. Андан эригип, башка иштөөнү ойлоп да койбойт. Ошонун жөн жайы эмне экен? Ошону билип берсиңер айтам", дейт. Муну уккандан кийин Атымтай менен Зейнилгабиден тоокелге салып, узак жолго чыгышат. 4 ай жол жүрүп, араң дегенде карыя жашаган шаарга келип жетишет. Сураштырып жүрүп, издеген карыяны табышат. Гавхар Чачманын айтканы чындык экен. Карыя "Анима агмалы беннияты" деген 3 сөздү кайталап окуй берет экен. Атымтай карыяга өзүнүн келген жайын айтып, "Эмне үчүн 3 ооз сөздү ооз жаппай кайталай бересиз?" деп сурайт. Тигил адам көзүн ушалап, ээлгин көтөрүп, Атымтайга карады да, "Мунун өз мааниси бар", деди. Анын жай маанисин толук билиш үчүн, адегенде ушул шаардан 3 айлык жерде бир минискер колунан көөрү төгүлгөн уста бар. Аны дүйнөдөгү эң чебер кол өнөрчү деп атоого болот. Ошонун ким экенин билип келсең, жанагы сурооңдун жообун аласың, деди. Атымтай бир топ ойлонду. Акыры ага барып келүүнү чечип, жөнөп кетти. Жолоочу адам узак сапарга чыкканда, кечке чейин жол басып келип, бир аз дем алып, түнкүсүн жолун улантат эмеспи? Ошентип отуруп, 3 айчалык жолду 1,5 айда басып, минискер жашаган шаарга келди да устаны тапты. Анын чебердиги ушунчалык экен дейсиз, жыгачтан түйүн түйөт экен. Бирок жыгачтан кандай гана сонун буюм жасабасын, ошол замат талкалап салат экен. Мунун эмне үчүн ушундай экенин билмек болуп, Атымтай анын жөнүн сурады. Анда тигил адам, "Мындан 1 айчылык жердеги чоң шаарда эң чоң ак мечит бар. Ал дүйнөдөгү эң бийик мечит. Ошонун азанчысы эртеден кечке басылбай азан айта берет. Ал 5 убакыт намаздын учурунда айта турганды бир нече миң жолу кайталайт. Анын эмне керели кечке азан айта тургандыгын билип кел. Ошондон кийин мен өз сырымды айтып берем", деди. Атымтай Зейнилгабиденди ээрчитип алып, минискерлер айткан жолу менен жүрүп олтуруп, азанчынын шаарына келди. Мечитке келишип, мечиттин төбөсүнө чыгып алып, азан чакырып турган азанчыны көрүштү. Ага жолугуп, мезгили жок азан чакырганынын жөнүн сурашты эле ал. "Мындан 5-10 күндүк жерде ээн талаада кудук бар. Ошол кудуктун жанында күнү-түнү кийик күзөтүп олтурган адам бар. Ошол адам бөтөн кишини көрсө, кийиктери дабырап качып, калың токойго кирип кетет да, кудуктун башында жылаң баш адам отуруп калат. Мына ошонун жай маанисин билип келсең, мен да өз жайымды түшүндүрөм", деди. Атымтай азан чакырган адамдын айткан жолу менен жүрүп отуруп, бир күндөрү кудукчага жакын калың малды көрүштү. Жакындап басып келишсе, анысы кийик болуп чыкты. Кийиктер Атымтайды көргөндө, дыр коюп калың карагайдын арасына кирип кетишти.
кудуктун башына келип, ал жерде отурган кара жигитти көрдү. Жөн сурашты эле, ал жарытып жооп бере алган жок. Эки сөзүнүн бири кыз боло берди. Кыябы эсинен танып калган адам көрүнөт. Атымтай эмне кыларын билбей бир аз тынып калды. Сиздин жөнүңүздү кимден билсек болор экен, деди Атымтай. 3 күнчүлүк жерде мечит бар, ошонун хазиретинен сура, деп жооп берди тиги киши. Атымтай ошол мечиттин хазиретине жөнөдү. Сураштырып жүрүп аны да тапты. Элсиз журтсуз жерге салынган жалгыз мечит экен. Мечитке кирип издеген адамын тапты. Башына казандай ак селде оронгон, сакалы белине жеткен куудай аппак адам эшиктен Атымтай кирип келгенде ордунан учуп туруп, кол коушуруп амандашып каршы алды. Эй балам, аман эсен келдиңби? Кана, аңгеме сала отур, деди. Атымтай аңгемесин Мисирдеги уазирлердин мажлисинен баштады. Казирет анын айткандарын көңүл менен укту. Тигил сөзү бүткөндөн кийин, эми дагы убара болуп, дагы жер кезем деп коркпо. Ушул жерден артыңа, элиңе кайтасың, деди да сөзүн улады. Жанагы кудуктун башында отурган кара киши, аны ээрчип жүргөн кийиктердин баары, алардын шаары. Ошол кудуктун оң түштүгүндө, 1000 чакырым алыста, жылаңбаш кара киши бир жылдарда ошол шаардын ханы болгон. Кийиктер анын аскери. Шаарынан кыз таппагансып, пери ойнок жерге келип, перинин кыздарына кошулат. Тил билбегендиктенби, же алар менен келише албадыбы Айтор. Перилер аны дубана кылып отургузуп кетет да, аскерлеринин баарын кийик кылып жиберет. Ал жерде жардам берип, перилер менен сүйлөшө турган адам жок. Элдин баары пери ойноктон өтүүдөн коркуп, 2-3 күнчүлүк жердей бурулуп кетишет. Ошолорду адам калыбына келтирип, өз элине жиберүү менин гана колумдан келет. Бирок кандай кылууга менин убактым жок. Алардан эч ким келип байланышпайт, деди. Атымтай Хазиреттин сөзүн тектеп отуруп укту да, Хазирет, андан аркы жолдогу азанчы, министрлер карыя, Бену жана башкалардын сырларын ачып бербейсизби? Деди. Хазирет айтты дейт. Алардын баарынын сыры мага белгилүү, бирок алар өздөрү айтып бермек болуптур го, айтып берет. Атымтай Хазиретке жабышып сураган жок. Ошентсе да Бенунун казынасынын түбү Коробостогу кайдан чыгып жатканын билүүгө кызыкты. Хазирет анын оюн биле койду да, Бену өз казынасынын көптүгүн, Коробостогун айтар, бирок ал сага кумар. Акыры анын тилеги орундалат. Сен Бенуну алышың керек, деди. Атымтай Хазиреттин батасын алат. Жолго чыгып, бир нече күндөн кийин мечиттин азанчысына жетти. Ал Атымтайды урмат менен тосуп алды. Атымтай ага болгон баарын ортого салды. Ошондо азанчы муну айтты. Мен ушул шаардын азанчысымын. Мурда намаз учурунда 5 жолу гана азан чакырчу элем. Менин үнүм муңдуу, мукам болгондуктан элдин баары жакшы көрүшчү. Айткандарымды дем албай туруп тыңшап турган. Бир күндөрү эл жума намазына жыйналды, азан чакырууга мечиттин мунарасына көтөрүлдүм. Эки колумду кулакка коюп, зикир чалып турганымда көзүм караңгылап, башым айланып кеткендей болду. Көз алдыма жипке тизилген маржан тартыла калды. Кызыгып кетип, кармай калдым эле, көтөрүп алып, мечиттен чыгарып, көккө алып жөнөдү. Көзүмдү жумган бойдон, көктүн нечен катмарларын, булуттарын араладым. Маржандын алдында салбырап жүрө бердим. Кокус колум чыгып кетип жерге түшсөм, сөөгүм сөпөт болобу деп ойлойм. Айтор көзүмдү ачкым келбейт. Кокус ачып жиберсем, жерди көрүп жүрөгүм кабынан чыгып кетеби деп корком. Бир кезде туйгундай түйүлүп, жерди карай зымырады. Мен андан калган жокмун. Бир канча убак өткөндө буттарым чөпкө оролуп, колум бошоп калыптыр. Көзүмдү ачып жиберсем, көк майсаң тала экен. Мен чөптү оонап жатыптырмын. Айланамды карап, тоодон ылдый жайылып келаткан карала, торала койлорду көрдүм. Кубанып кеттим. Койчуга сүйлөшүп жакын жерде эл болсо, ошолорго барып кошулсам деп үмүттөндүм. Ордумдан тура калып, койлорду карай бастым. Койчуга келип, элдин кайда экендигин сурадым. Ал жооп айтуунун ордуна менин жайымды сурай кетти. Суроосуна ылайык жооп берип жаттым. Элден бүгүн эле чыктым дегениме ишенген жок. Кайра ачууланды. Ал адам 63кө келип калган аксакал адам экен. Сен балам, эми мени алдай баштадыңбы? Деди да таягы менен жоңго берип калды. Арга калган жок, корктум. Сабыр кылыңыз, деп жалынып жалбардым. Айтор жер таякты жеген соң, эмнеси болсо да элге жетүүнү максат кылдым. Койчунун айтуусу менен элге бет алып жөнөп калдым. Бул учурда күн батууга жакындап калган. Белден ашып түшүп, бир түнөк жайга түнөп калдым. Күн батып, көз байланган кезде тоодон төмөн карай күн көргөн табактай болгон төгөрөк от көрүндү. От барган сайын мен жаткан жерге жакындап келгенде мен андан жашынып туруп калдым. Көрсө от дегеним ажыдардын көзү экен. Ал келди да эшиктей болгон жалпак ташты оодарып, ичине кирди да адам сүрөтүнө келди. Ушул кезде мен ордуман тура калып, жанагы капка ташка келип, тигинин артынан ээрчидим. Үңкүрдүн ар жагы үй экен. Бир-эки эшикти ачып кирип, үчүнчү эшикти ачканда ар жактан ай десе аркы жок, күн десе көркү жок кыз көрүндү. Кызды көзүм чалып калды. Бирок ажыдардан коркуп, кайра өз изим менен артка тарттым. Кай убакта чыгарын күтүп, аңды отурдум. Таң агарып калган кезде баягы киши ажыдар болуп, тоону карай жөнөдү.
Таң ата мен да элге карай бет алдым. Бир чоң шаарга келип кайырчылык кылдым. Бирок өз шаарымдын канчалык жерде экенин болжой алган жокмун. Келген жайымды сурайын дейм. Бирок дагы таяк жейинби деп корком. Бир жакшысы, кайырчынын жөн жайын эч ким сурап билүүгө кызыккан жок. Түндө конуп чыккан үйүмдө хандын кызы жок, аны ажыдар алып кетиптир деген сөз болуп жатты. Мен аны көрдүм. Таап берем деген сөз оозумдан кандай чыкканын өзүм да билбей калдым. Ошол сөзүм дароо ханга жетиптир. Хан мени шаардан издетип, конуп жаткан жеримден алдырды. Дагы эмне болуп кетти деп ханга жеткенче кутум учуп кетти. Жок, жоголгон кызын сурады. Мен аны таап берүүгө даяр экенимди айттым. Хан кубанып кетти. Ордунан туруп, ары бери басып, эгер кызымды таап берсең, же кызымды, болбосо убазирлеримдин кыздарынан тандаганыңды алып берем, деп убада берди. Кыздарды чакыр, деди эле 10 чакты кызы жабылып үйгө кирип келишти. Ушунчалык сулуу дейсиң, биринен бири сулуу. Жерге карап олтурдум да ыйба кылып, ушул кыздардын ичинен эле бирөөнү берсеңиз болот, дедим. Хан мени карап алды да ортодо турган бир кызды колу менен жаңсап көрсөттү. Мынабу, деди ал, Тайык деген баш узазирдин кызы. Аты Чолпон. Ушул сенин колуктуң болот, деп кызга карады эле, кыз жер карады. Хан уруксат берген соң, кыздар Чолпонду ортого алып чыгып кетишти. Менин да көңүлүм көтөрүлүп, жүрөгүм элжирей түштү. Бактыма хан жолукту. Эми жолум ачылып, хандын кызын таап берсем, бул менин ыйык милдетим, дедим ичимден. Кана, менден кандай жардам керек? Курал-жарак, эмне каалайсыз? Деп сурады хан. 40 жигит курал-жарагы менен эртең кечке даяр болсун. Алар менин амиримде болуп, эмне десем, ошону аткаргыдай болсун, дедим. Хан, сен айткандай болот, деди. Мен да эртең кечкеге даярдандым. Эртеси кечинде жарак жабдыгы бар 40 жигит менен баягы жерге келдим. Жигиттерди жашырып коюп, азыр мынабу тоодон ажыдар келет. Анан тетиги капка ташты ачып, ичине кирет. Кайра чыга бергенде даяр тургула. Согушабыз, дедим. Көз байланган кезде ажыдар күндөгү адети менен тоодон сылтып түшүп, капка ташка келди да, аны оодарып салып, ичине кирип кетти. Ким менен ишибиз болорун көрдүңөрбү? Дедим жигиттерге. Алар көрдүк дешти. Биздин алышар жообуз ушул. Эгер муну өлтүрсөк кыз табылат. Ошондуктан ажыдар кезинде эмес, адам кейпин кийген кезде айкашуу керек, дедим. Ошентип биз капка таштын оозун ээледик. Өзүм куралым менен жигиттердин алдында турдум. Таңга жуук ажыдар ышылдан чыгып келе жатып, оп тартты эле жигиттер качып жөнөдү. Меп шамшар бычакты эки колум менен тууралап кармап ажыдардын оозунан кирип куйругунан чыктым. Эсим ооп калыптыр. Жигиттер ханга барып, болгон окуяны айтышыптыр. Хан жигиттерди кайра барууга буйрук кылат. Келишсе ажыдар өлүп, менин эс учумду билбей жатып калганымды көрүшөт. Башымды жөлөп, мени эс алдыргандан кийин үңкүргө киришип, кызды алып чыгышат. Ханга кабар беришти. Ал 40 күн оюн, 40 күн кош кабат той берди. Ошентип Чолпонду алып, ханга увазир болуп калдым. Менин атымды хан жол таман койду. Мурдагы атым Хаким эле. Ошентип 4 жыл өттү. Бала чакалуу, үйлүү жайлуу болдум. Ханга кызматым менен жактым. Мага ишене турган болду. Башка увазирлерден жашырган сырларын мага гана айтып жүрдү. Бир күнү Сагида деген жеңем жүгүрүп келип, суук кабар угузду. Анын айтымына караганда 40 жигит жыйналып, хандын буйругу менен мени дарга асмак болуптур. Муну Чолпонго айтсам, мен да уккам. Бирок ага ишенбегенимден улам. Аны сага айткан эмесмин. Менин угушумда сени аждардын иниси дөө өлтүрмөк болуптур. Сагида мында мурда хандын кызы убада кылып, бир дөө менен капка ташка ээрчип барганын көргөн элем дептир. Дегенде мен чок басып алгандай болдум. Көпкө ойлондум. Ханга барып болгон ишти айтсамбы, дедим. Бирок өзү дөөдөн коркуп отурган эме кармап алып, өзүмдү өлтүрүп коебу деп корктум. Качуу жөнүндө ойлодум. Бирок Чолпонго бул оюмду айткан жокмун. Амал жок, ошол түнү Чолпонду таштап шаардан качып чыктым. Менин кеткенимди билип, бүткүл шаардын калкы издеп чыгыптыр. Токойго кирип мени көрүштү. Бала чака дебей кууп келишти. Мен качып баратам. Тигилер ана-мына жеткени артымдан келишет. Ошол учурда менин көзүмө Маржан элестеди. Башымды койдум эле, көтөрүп көккө чыгып кетти. Кууп келаткан эл аң-таң болуп ооздорун ачып карап калышты. Маржандын алдында баягыдай салаңдап келе жатам. Бир кезде буттарым бир камышка илинди. Көзүмдү ачып жибердим. Эч нерсе көрүнбөй, калың камыштын ичинде жатам. Эки жагыма карадым эле, бийик кум тоодон башка эч нерсе көрүнгөн жок. Эмнеси болсо да ушу тоого чыгайын дедим да, эки этегимди белиме кыстарып алып, араң дегенде тоонун башына чыктым. Тоонун аркы бетинен көк чатырлуу жалгыз күмбөз көрүндү. Акырындап төмөн түшүп, күмбөзгө келсем күзөтчү аял бар экен. Кирүүгө уруксат сурадым эле. Тура туруңуз, сурап келейин, деди да ары чуркап кетти. Кирүүгө уруксат, деди бирөө. Күзөтчү аялды ээрчип кең сарайга келсем, 40ка жакын кыз калгып бийлеп жүрүптүр. Кадича деген хандын кызы, жанындагылар аны кайтарып жүргөн нөөкөр кыздар экен. Мурда ал жерге эч кимди киргизчү эмес экен. Бирок азыр ал тартипти мага колдонгон жок. Эмнеси болсо да, ошол кыздар менен күмбөздүн ичинде тамаша кылып,
көп убакыт өткөрдүм. Кадича менен жакшы таанышып алдым. Ал мени сарайдан чыгаргысы келген жок. Бирок мен андай турмушка ыраазы болгон жокмун. Менин эси дартым үйүмө жетүү болду. Жатсам турсам булардын эшигинен кантип чыгып кетүү болду. Күндөрдүн биринде кыздардын баарысы сыртка чыкты. Мен да алар менен кошулуп короого чыктым да качып жөнөдүм. Куугун түштү артымдан. Эмне кылаарымды билбей шашып калдым. Эми колго түшсөм, хандын каарына калып, даргага асыларымды ойлодум. Мына эми кармай турган болгондо Маржан бет алдыма тура калып, мени шап билектен алды да көккө көтөрүп алып кетти. Кайда алып барып, кайда коерун ким билсин? Анда менин ишим жок. Аны ойлоно турган убакыт да жок. Учуу ушунчалык кылдан болгондуктан көз ачууга мүмкүн эмес. Бир кезде таманым жерге тийип, көзүм ачылып кетти. Эки жагымды карасам, өз шаарыма келиптирмин. Тигинде мечит турат, ошол жакты карай чуркадым. Келсем эл жыйналып намаз окуганы жатышыптыр. Мени көрүшүп курчактап алып, бетимден өпкүлөшүп кым-кут болуп калышты. Менин кайда барып келгенимди сурашты. Мен башымдан өткөндөрдүн баарын айтып бердим. Эл мындай дешти: сени Маржан дегениң бакыт кушу. Анан адепки убазирдин кызы биринчи жубайың, экинчи Кудай кошкон жубайың Кадича экен. Ал сага туулгандан ашык экен. Сени күтүп жүргөн, бирок сен андан бекер качкансың, дешти. Бул сөздү угуп катуу өкүндүм. Кадичаны алып кетсем, жакшы болмок эле. Буга өмүр бою өкүнө турган болдум. Анын азабын аябай тарттым. Ошондон улам мечиттин мунарасына чыгып, мезгилсиз азан чакырганым. Ошол бакыт кушунан дагы деле үмүт эткеним. Бакыт кушуна кайра жолугуп калаар бекем деген үмүттөн улам ушинтип мезгилсиз зикир чалып калдым. Менде андан башка айла калган жок. Мени көргөн башка жердик адамдар жиндүү болгон эме дешет экен. Алардын сөзү кулагыма да кирбейт. Менин мезгилсиз азан чакырып калганымдын түп жайы ушул, деп сөзүн бүтүрдү азанчы сөзүн. Атымта эми азанчы менен кош айтышып, Минискердин айылына карай бет алды. Бир топ күндөр бою жол жүрүп, Минискердин шаарына келди. Ага азанчынын окуясын айтып берди. Эмесе кулак салып, жакшылап тыңша, деди да өз аңгемесин баяндады. Менин турагым мындан 1000 чакырым алыс. Бул жерге качып келгенмин, качкынмын. Атам жөнөкөй эле кол өнөрчү эле. Атамдын тарбиясынан уланбай айтор, кол өнөрчүлүк кесипке жашымдан эле кызыктым. Менин колумдан келбей турган эч нерсе жок. Мен темирди да иштетем, андан түйүн түйөм, жыгачка жан киргизем. Атадан жалгыз элем. Ата-энем мени үйлөндүрмөк болушту. Мен кыз тандадым, бирок өзүмө ылайык кыз таба албадым. Кандай гана сулуу болбосун, бири да жаккан жок. Аябаган сынчы болуп кеттим. Күндөрдүн биринде үйүмө бир аксакал келип кондо. Балам, кайындаган жериң барбы? Деп мени сөзгө алды. Жайымды баяндап, сулуу кыз таба албаганымды айттым. Сенин көзүң көркөм буюм жасап жүрүп, сулуулукка, көркөмдүккө көнүп калган. Аны өзүң каалагандай жасайсың. Сага жарманкедеги сулуулар да жага койбос, деди карыя. Анын бул айткандары калыстык эле. Аксакал, өзүңүз табаар сулуу барбы? Деп сурадым. Мен тапкан сулуу сага жакпайт. Сен издеген сулуу дүйнөгө жаралбаса керек. Эгер болсо да, мындан артык сулуу көргөнүм жок, деди. Карыянын жашы 60-тан ашып калган. Ошол өмүрдүн ичинде мындан артык сулуу көрбөдүм дегенде, ошол замат ишенип калдым. Акыры карыяны ээрчип, анын айткан сулуусун издеп бардым. Чиркиндин сулуулугун айтпа. Канчалык катаалдык менен сынасам да, андан кенедей кынтык таба албадым да. Карыя, дедим, сиздин көрсөткөн сулууңуз чыны менен эле сулуу экен, жагып калды. Мындай сулууну мурда көргөн эмесмин. Мактоого арзыйт. Карыя каркылдап күлүп калды. Ошол жолу карыянын айтуусу менен калың берип, ал кызга үйлөндүм. Аты Айсулуу эле. Айсулууну алгандан кийин жумуш иштөөгө моюн жар бербеди. Анын жанынан кетким келбейт. Бир чыксам куса болуп, өлүп кала тургансыйм. Айсулуу да мойнуман колун чыгарбайт. Эмгек кылып, мал таап оокат кылуу көңүлдөн чыгып калды. Кемпир чал көз жумду. Колдогулар бүттү. Жакырланып, итке минип калдык. Айсулуунун маңдайында отурганда бардыгы унутулуп калчу. Күндөрдүн биринде бирөөлөрдү ээрчип, жолоочу кете турган болдум. Аны Айсулуу менен акылдашып, бир ай дегенде араң чечтик. Ошентип жүрүп кеттим. Бир күнү жолоочунун өз эрки эмес да, чоң ак ордого келип, Кудай конок болуп түшүп калдык. 5-6 адам элек конок кылды. Ал түнү төлгөчүгө төлгө ачтырдык. Мага жеткенде төлгөчү мени карап алып, балам, сенин ажалың аялыңдан болот, десе болобу? Ишенгеним жок. Келжиреп жатат деп койдум ичимден. Төлгөчү мени жана бир карап, мага ишенбей ичиңден тилдеп жатасың го. Аялыңдын таңга жуук эти муздап кала турганы, эркектер менен бирге тамак ичпегени чынбы? Деп сурады. Чочуп кеттим. Бул сандырактап жатса да, чындыкты айтты. Корктум. Чын эле Айсулуу башка эркектер эмес, мени менен да бирге отуруп тамак иччү эмес. Таңга жуук эти муздап калганынан улам. Бул эмнеси? Сурасам көңүлү калабы дечүмүн. Акыры сурап көрөйүн деген ойго келдим. Акылманым, сен айткандай болсун дейле. Ошондо бул аял менен ажырашуу керек деп ойлойсузбу? Жан керек болсо ажырашасың, керек болбосо аялыңдын колунан өлөсүң. Бул экөөнүн бирин өзүң танда, деди карыя. Мен аябай коркуп калдым. Жүрөк заада болуп үйгө келдим.
аялымдын жүзүн карап алып, жүрөгүм оозума тыгыла түштү. Корксом да, эмне үчүн мени менен бирге тамак ичпейсиң? Эмне үчүн таңга мал этиң муздап калат? Деп жабышып сурай бердим. Ал ачуулана баштады. Өңү өзгөрүп, муунуп баштады. Аягына чейин өз оюмда тура албадым. Айым күнүм, эмнеге ачууланасың? Деп коркконумдан мойнунан курчактадым. Жан таттуу эмеспи? Жанымды коерго жер таппай шашып калдым. Ошентип андан кутулуу үчүн качып кетүүнү ойлодум. Бирок кантип качуунун амалын таппадым. Бир күнү мурдума аба киргендей пахта тыгып алдым да, аялымдын жанына калып эле уктамыш болуп жаттым. Түн ортосунда төшөктөн атылып турду да, сандыкты ачып, жакшы кийимдерин алып кийинди. Күзгүгө таранды. Бир нерсени алып чыгып мурдума жыттатты. Маңдайымды ушалап жиберди да, шамды өчүрүп сыртка чыгып кетти. Кайда бараарын көзөмөлдөп, мурдумдагы пахтаны алып таштап, мен да чыгып артынан ээрчип отурдум. Чоң көчө менен жүрүп отуруп, башына чыкты да, ордолуу жыландын ийинине келип, жылан кейпине келди да, ийинге кирип кетти. Муну өз көзүм менен көрүп, коркконумду айтпа, мурдагы коркунуч болбой калды. Кайра кайтып келип, төшөгүмө жатып алдым. Мурдума пахтаны тыгып алдым. Оюм оңго бөлүнөт. Бул эмне? Шайтанбы же жинби, периби? Көптөн кийин таңга жуук келди. Чечинип ордуна жатты эле. Эти муздай суук экен, арине, жердин алды муздак болот да. Ошондон улам эти муздак болсо керек. Ошонун эртеси өз үйүмдөн өзүм үркүп, шаардан чыктым. Бул жерге келгениме толук 1 жыл болду. Үй жагым эмне болуп жатканын билбейм. Мында келгенимден бери сурагандардын буюмун жасап, күн өткөрүп атам. Эгер ошол жасаган буюмум сулуу, көрктүү болуп чыкса, деги менин сулууда эмне ишим бар экен? Анын сулуулугу башыма тийбедиби деп жерге бир уруп сындырып, өзүмдү өзүм муштагылап, акырында карылдап күлгөнүмдүн жайы ушундай. Буга да шүгүрчүлүк, башым аман калганына кубанам деймин. Менин жөн жайым ушул, деп сөзүн аяктады минискер. Атымтай минискердин окуясы менен таанышып, аңгемесин уккандан кийин аттанып жөнөп кетти. Ошол жүрүшү менен жүрүп отуруп, карыянын жашаган шаарына жетип үйүнө түштү. Карыяга минискердин окуясын баяндап, эми анын өз жөнүн айтып берүүнү өтүндү. Мен ууру элем, деп баштады сөзүн карыя. Болгондо да, дүнүйө мүлк уурдай турган кадимки ууру эмес, адам уурдай турган ууру элем. Ошол учурда төл ат кылып минип жүргөн тоорча катын бар эле. Анын өкүмдүгү курчтогу ушундай аткан ок менен жарышчу эле. Ошол атымды минип, башка шаарга барып, өңү келген кишини эңип алып, дагы бир шаарга кулдукка сатып жиберчүмүн. Ушуну кадыресе кесип кылып алдым. Бир күндөрү бир адамды экинчи бир шаарга сатып келе жатсам, жолдун айрылышында бир карыя адам отуруптур. Мени көрө сала ордунан тура калып учурашты. Ошондо Кудай мага берди. Бул чалды алып барып сатып жиберейин деген ой келди башыма. Бирок саламдан кийин, балам, дос бололук, деди. Мен жөндүү жооп бербегенден улам. Теңсинбей турасың го, деди да. Кандай кесибиң бар? Деп сурады. Кесибим уурулук, дедим. Адал кесип иштөөгө болбойбу? Деп сурады. Адал кесип деген эмне? Деп сурадым. Дос болсоң, адал кесипти үйрөтөм. Дос бололу, деп жабышты. Акыры, болсо бололу, дедим. Андай болсо артымдан ээрчи, деди да тиги адам алдыга түшүп, жортуп жөнөдү. Артынан чаап жөнөдүм. Атымдан тер кетти. Насили тоорчакка жеткирчүдөй эмес. Ошентип жүрө берип Шашкеде бир чоң дарыяга туш болдук. Карыя кара жолдон жүргөн эмедей суунун үстү менен жортуп өтүп кетти. Мен сууга жетип, токтоп калдым эле, бастыр деп кыйкырды. Мен тоорчакты сууга теминдим эле, атым суу үстүнөн арыш керип, жердегидей чуркап чыкты. Алдыбыз бийик жар таш экен. Чатка келип да калдык. Атты аралга байлап коюп, жогору чыктык. Балам, деди аксакал, коркпо, чоочулаба, кыжаалаттанба. Макул, деп тобокелге салдым. Жогору көтөрүлүп, аска ташты төмөн карай томолотуп жиберди да жердин кулагын тапты. Үңүлүп карасак, чоң жаракка көрүндү. Андан ышкырып жел чыгып турат. Чал, мени жүр, деди да үңкүргө баштап кирди. Мен анын артында бир аз барган соң ар жагы үй болуп чыкты. Бир эшикти ачып кирип бардык. Менин тоорчагымдай болгон 12 тоорчак ат туруптур. Андан ары барды эле, алдыбыздан дуулдаган жалын, ышкырып турган аждар, ар кандай жырткыч хайвандар ооздорун ачып, тилдерин сунуп туруптур. Аксакал адам камчысын үйрүп, кабагын бүркүп ачууланды эле, жырткычтар бөйпөңдөп жата кетишти. Андан ары барып, дагы бир эшикти ачып кирди келек. Сулуулугу жанда жок бир кыз отуруптур. Карыя кызды көрө сала айкырып, чечин деп камчысын үйрүп зекиди эле, чечинбөөнүн аракетин кылды. Карыя андан бетер өжүрлөнүп, камчыны кыздын жонуна ойнотуп жатып, көйнөгүн чечтирди. Эми калган ич кийимдерин чечүүгө буйрду. Кыз абийиримди ачамбы деп жалынды эле, ага болгон жок. Бүт кийимин чечтирди. Кыздын булчуңдары бүлөөдөй, эти аппак кардай, мындайча айтканда, адамдын ак куусу экен. Абийирин ачканга ыза болдубу, Айтор чалкасынан кетти. Кызды мынчалык ызалаганга мен да нааразы болуп турат элем. Чал, көңүлсүздөнө, балам, өзүңдү өзүң бек карма. Болбосо мага да, сага да жаман болот, кыймылдаба. Ушул эшиктен чыга албай калышыбыз мүмкүн.
көңүлдү мыктап карманалык, деди. Ма десе кызды кууруп жесин, өзүм андан чет болоюн дедим. Кызды таштап, дагы бир эшикти ачып кирдик эле, адам айтып бүткүс казына байлыкка туш болдук. Анан 12 тоорчакты айдап келип, мүлктү ошолорго жүктөдүк да, сыртка чыга турган болгондо аксакал адам кыздын оозунан чыккан көөктөн бир баштык көөк алды. Тоорчактарды айдап алып, эки жолдун айрылышына келдик. Ошондо карыя: балам, алдыңда турган казына мүлктөн алышыңча ал дос элең, анан да сени адал кесипке үйрөтүүгө убада берген элем, деди. Досуңдан төө сура, уялганынан бээ берет, дейт эмеспи? Тоорчакты жарым жүгү менен сурадым. Карыя ага кыйылган жок. Бөлүп жартысын ал дебеспи? Ошентип тоорчакты жүгү менен алып, аксакалга коштошуп жүрүп кеттим. Мындай чыккан соң, эмне үчүн баарын сурабадым экен? Сурасам берет эле деп ойлодум. Келе жатып кол булгалап кыйкырдым. Кары жетип келди да: эмне айтасыз, досум? Деди. Сени чакырганым, жанагы калган 6 тоорчакты дагы жүгү менен мага бериңиз. Керек болсо өзүңүзгө дагы таап аласыз го, дедим. Балам достон мал аячу беле, деди токтолбой. Ошентип 12 тоорчакты бүт алып айдап жөнөдүм. Пендечилик деген ошол турбайбы? Ойма дагы жаман ой келди. 12 тоорчактан көрө кыздын оозунан алган көөк артык болуп жүрбөсүн дедим да, тиги кишини чакырып дагы кыйкырдым. Ал жетип келип сурады: эмне дейсиң, балам? Кыздын оозунан чыккан көөктүн кандай пайдасы бар? Мүмкүн ал 12 тоорчактан да кымбат болуп жүрбөсүн, дедим. Ал бир аз унчукпай турду да: бул көөктү адамдын көзүнө сүйкөсө дүйнөнүн баары өзүнчө бир ажайып болуп көрүнөт, деди. Менин көзүмө сүйкө, мага ошону көрсөт, дедим. Баштыктын оозун чечип, көөктү бармагына сүйкөп алды да, эки көзүмө шыбап жиберди эле, көзүм көрбөй калды. 12 тоорчагыма минип, 12 тоорчакты алдыма салып, айдап жөнөдү карыя. Көзүмдү ачып кет деп жалындым эле. Энама агымалы бекнети деп айта бер, көзүң ачылат, деди. Ошентип жолдун ортосунда какша отуруп калдым. Жүргүнчүлөр кездешип, мени өз шаарыма алып келип ташташты. Ошондон бери күнү түнү ушул жерде какша отурам. Башка адамдар менин эмне кылып отурганымды билишпейт. Айтор бир эле аятты окуп отурган соң кары деп билишет. Менде эмненин карысы, өмүр бою жай намазга башым тийип көрбөсөм, деди. Атымтай карынын аңгемесин угуп алып, Гавхар Чачма шаарына, Гавхар Чачмага келди. Ал карынын баянын уккан соң, Гавхардан кайдан чыгып жатканын айтып берди. Гавхар Чачма 16-17 жаштар чамасында Зейнил деген байга малай болгон экен. Ал сөзүн өз өмүрүнүн киши эшигинде жүргөн жеринен баштады. Байдын 2 ак боз тулпары бар эле. Бир күнү жолоочулап келди да: таң ашып турган атты сугарып отко кой, деди. Аттарды сугарып кудук башында турат элем. 2 уру пайда болду. А дегенде аларды жөн эле адамдарго деп ойлоп качкан жок элем. Анан алар жакындап келишти да, шап тизгинден алып, аттан одура тартты да, өзүмдү тил ооздон калганча сабады. Бети башымдан кан агып кетти. Урлар атты алып жөнөштү. Эсимди жыйнаган соң, эптеп байга жетип, болгон ишти айтсам, ишенген жок. Өзүң бирөөгө жөнөтүп жибердиң деп, басып алып көк ала койдой союп таштады. Кыңылдап жата бердим. Бул шордууга убал болдуго деген бир жан болгон жок. Эсимди жыйып, башымды көтөргөн кезде бай кайрадан келип сабап кетет. Ошентип түнү менен сабоо жедим. Минтип кор болгончо, өлүп тынайын деп, тоону карай жылып, чокунун башына чыктым. Ал жерден кулап өлмөк болдум. Бийиктен карасам башы айланат, оюма ар нерселер келет. Ошентип отурганымда бир карыя келип калды. Мен кулап кетүүгө боюмду таштаганда, ал этегимден кармап калды. Эгер мындан куласаң сайдасаның, кумда изиң калбайт. Өзүңдү өзүң азапка салган кандай иш? Мындан ары өз күнүңдү көр, деди да, бир баштык көөк берди. Көөктү топуракка чачып жиберсем, Гавхар болуп калды. Көөк да жок болбойт. Ошентип бүткүл шаардан өзүмө окшоп жетим жесирлерге Гавхар чачып тура турган болдум. Алардын турмушун оңдойн дедим. Менин атымды чыгарган ушул баштык. Бени жоомарттыгын сенден ашырамын деп кайырчыларга мырзалык кылып жатат. Анын казынасын толуктап, жардам берип жаткан мен. Андай болбогондо, анын жоомарттыгы сенден бир топ төмөн. Дагы бир айтаарым, ушул кезде Рум шаарында хан шайлоо башталды. Ошого тезинен жетип баруум керек, деди. Атымтай Гавхар Чачманын аңгемесин уккандан кийин Багдадка келди. Зейнил Габиденди Багдад шаарына хандыкка шайлап, өзү Бенуну алып, 40 күн оюн куруп, 40 күн той берген экен.